Ош шаарындагы номер 46-орто мектеп 4-класс кыргыз тил сабагы. Урматтуу окуучулар, кандайсыңар? Ден соолуктар жакшыбы? Анда силер менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Окуучулар, бири-бириңерге адаттагыдай жакшы маанай тартууласаңар. Ата-энеңерге да карап, жылмайып койсоңор. Азаматсыңар. Урматтуу окуучулар, сабак башталар алдында мен силерге ден соолук каалап кетмекчимин. Анда эмесе бүгүнкү сабакты баштар алдында силерге төмөндөгүдөй ыр саптарын айткым келип турат. Дениң соодо эринбе, бекерликке берилбе, эркиң менен жумуш кыл, эринчек жалкоо дедирбе дегендей, биз ден соолукка чоң көңүл бурушубуз керек экен. Бүгүн сабагыбыздын темасы дарыгердин кабыл алуусунда, дарыканада. Сабактын максаты: окуучулар сабакта жаңы сөздөр менен таанышасыңар жана туура колдоно билесиңер. Сүйлөмдөрдү туура түзүүгө жана жазууга көндүм аласыңар. Сүйлөмдөрдү ордорду менен жайгаштырганга көндүм жасайсыңар. Сапаттуу жазууга кеп байлыгыңарды өстүрөсүңөр. Окуучулар ден соолукка кам көрүүнү үйрөнөсүңөр. Анда эмесе окуучулар, сабак баштар алдында силер менен логикалык суроо бергим келип турат. Оюңарды бир жерге коюп ойлосоңор. Анда эмесе уккула. Айнурдун атасынын 4 кызы бар. Алардын аттары Зуура, Айгүл, Нургүл. Ал эми 4-чү кыздын аты ким эле? Окуучулар, жакшылап, шашылбай жооп бергенге аракеттенсеңер. Ким тапты? Карточканы көтөрсөңөр. Азаматсыңар. Кана айткылачы, 4-чү кыздын аты ким экен? Анда окуучулар, өткөнкү сабакты кандай өздөштүргөнүбүздү эске салып алсак. Тесттик ишке көңүл бурсаңар. Суроолуу сүйлөм болуш үчүн төмөнкү сүйлөмгө жоопту коюп жазып көрөлү. Сиз колуңузду жуудуңуз. Көпчектин ордуна биз дал келген вариантты коюшубуз керек. Асы эле, Бсы экен, Всы бекен, Гсы беле. Тестти туура таптыңар болуш керек. Азаматсыңар. Анда жаңы сөздөр менен таанышасыңар. Жаңы сөздөргө сүйлөм түзөсүңөр. Жаңы сөздөр: ал жай, жөтөлдү, кыйналган жок, өтүлгөн, суук тийиптер, чүчкүрдү, эти ысыды. Урматтуу окуучулар, жаңы сөздү пайдаланып сүйлөм түзөбүз. Менин урматтуу окуучуларым, китебиңердеги 131 бетти дарыгердин кабылдамасындагы деген диалогду окуп чыгабыз үйдөгүлөрдүн жардамы менен. Андан кийин өзүбүз диалог түзүп жазабыз. Апабыздын жардамы менен сүйлөм түзөбүз. Себеби балдарга апалар жакын болушат деп ойлоймун. Андан кийин 132 беттеги 4-көрүгүнү жазабыз. Бул кайсы мезгилде көбүрөөк ооруп калабыз да кимге кайрылабыз. Үйдөгүлөрдүн жардамы менен жазганга аракет кылгыла. Жазып болгондо кол көтөрүп, белги берип койсоңор. Анда эмесе эмне кылат, эмне кылам деген суроолуу сүйлөмдөрдү катыштырып биз сүйлөм түзүшүбүз керек экен. Мен силерге үлгү катары 2 сүйлөмдү түзүп берем, андан кийин өзүңөр аракеттенип көрөсүңөр. Апам мени сүйөт, ошондуктан ден соолугума биринчилерден болуп
көзөмөл жүргүзөт. Эмне кылат? Көзөмөл жүргүзөт. Эмне кылам? Мен да апамды жакшы көрөм. Ошондуктан апамдын сөзүн эки кылбай аткарам. Эмне кылам? Эки кылбай аткарам. Урматтуу окуучулар, силер дагы жогорудагы эмне кылат, эмне кылам деген суроолорго жооп берген суроолорго сүйлөм түзгүлө. Жакшы, анда сүйлөм түзгөн болсоңор, жөнөткөндү унутпагыла. Кийинки тапшырма болуп атат силерге. Эмне үчүн, эмнеге деген суроолуу сүйлөмдөргө силер дагы өзүңөр аракет кылып сүйлөм түзөсүңөр. Менин жүгүм оор болчу, жардам берип коюңузчу. Эмне үчүн сага жардам берет? Жүгү оор болгондуктан. Эмнеге? Азыркы кырдаалга жараша окуучуларга планшет берсеңер болот. Эмнеге? Азыркы кырдаалга жараша окуучуларга биз планшет берип турушубуз керек экен. Окуучулар, силер дагы сүйлөм түзгөнгө аракет кылсаңар. Жакшы, китебиңердеги дарыканада деген теманы окуп түшүнгөнүңөрдү айтып өтсөңөр. Түшүнгөнүңөрдү толук айтасыңар, дептериңерге жазасыңар. Ошону менен биргеликте эле үйгө тапшырма силерге ден соолук темасына карата эссе жазып жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарыңыз үчүн чоң рахмат. Келерки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.